кеп бул ошол аз-аздан көп адамдан алса бул жерде миллиардтаган акчалар чогулат да. Анан мен эртеси видео тарткам. Ушундай акчамды алып койду, берүүдөн баш тартты. Мбанкты колдонбогула. Сунуш табайм эч кимге деп бир канча сөздөрдү жазып билдирүү калтыргам. Ошол себептен булар мени сотко беришкен. 21 августта буюрса Бишкек шаарында жогорку сотто сот болот. У меня с карты было снято 58 тысяч сомов через 5 дней. И они мне заявляют, что эти деньги не были списаны с того человека, который мне отправил. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Аты жөнүм Жаркынбаев Нурмухаммед. Мындан 1 жыл мурда Мбанк, Кыргыз коммерциялык банкы мени сотко берген. Эмне себептен берген, азыр сиздерге толук түрдө түшүндүрүп айтып берем. Мбанктын предложениясы кандай иштейт, системасы кандай, андан бир канча чоң болгон компанияларга салыштырып айтып берем. Мбанк мени сотко берген. Эмне себептен берген? Түнкү саат примерно 10-11 чамасында менин карточкамдан предложенияда 1000 сом акча өзүнөн өзү жок болуп калат. Анан мен аларга кайрылгам, акчамды кайтарып бергиле, жоголуп кетти. Историяда акча кирген, бирок чыккан процесс жок деп аларга билдирүү калтырсам, алар мага акчамды берүүдөн баш тарткан. Кеп эми 1000 сом акчада эмес. Кеп бул ошол аз-аздан көп адамдан алса бул жерде миллиардтаган акчалар чогулат да. Анан мен эртеси видео тарткам. Ушундай акчамды алып койду, берүүдөн баш тартты. Мбанкты колдонбогула. Сунуш табайм эч кимге деп бир канча сөздөрдү жазып билдирүү калтыргам. Ошол себептен булар мени сотко беришкен. 21 августта буюрса Бишкек шаарында жогорку сотто сот болот. Мбанктын предложениясы бул Мбанкка караганда мисалы 100 эсе, 200 эсе чоң компания Яндекс таксинин платформасын азыр айтып берем. Бул мен өзүм таксопарк иштетем да Бишкекте. Мен таксопаркында иштеген таксисттердин акчасы менин чөнтөгүмдө турат. Мен алардын акчасын чечип алсам, аларга эч кандай билдирүү барбайт. Сиздин акчаңыз мындай чечилип кетти деген билдирүү барбайт. Алар качан заказ аткарганда гана билдирүү калат. 100 сомдон 3 сом услуга тияка кетти, 5 сом бияка кетти деген сыяктуу. Мбанк дал ошондой система менен иштейт да. Мисалы, биз акчабызды Мбанктын, Кыргызстан банкынын чөнтөгүнө сактайбыз. Алар кааласа алып иштетип коет, кааласа чогултуп коет. Ал доступ аларда сөзсүз түрдө болот. Мисалы, кредит алып атабыз, онлайн. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. 15 000 сом заявка ташысаң 15 000 сом которуп атат. Значит, сага акча которуп аткандан кийин сенден алып кое турган доступ аларда сөзсүз түрдө бар. Себеби ал предложенияны алар чыгарган, биз чыгарган эмеспиз. Ал предложение алар чыгарган, алар майда чүйдөсүнөн бери уже билет да. Акчаны кандай учурда алыш керек, кандай учурда бериш керек болду, өздөрүнүн ишине өздөрү профессионал болуп, өтө профессионал болуп кеткендиктен ушундай бир акчалар жоголуп калып атат. Ошол себептен бул нерсени эми биз алардын предложениясынын ичине кирип, сайтты түбүп тамыры менен көрүп чыкканга бизде азыр мүмкүнчүлүк жок, бизде доступ жок. Бул нерсени тиешелүү органдар кирип текшеришсе болот. Значит, акчаны алып кое турган доступ болсо, значит, элдин айтып атканы бул 100% чындык. Мисалы, мен чыгарган видеомдон кийин мага аябай көп адам кайрылганда, менден 5000 алып койду, 3000 алып койду, 100 сом алып койду, 500 сом алып койду деген сыяктуу билдирүүлөр аябай көп келген. Бул нерсе бекеринен болбойт. Эл калк айтса калп айтпайт дейт да. Бул нерсенин бир канчалык деңгээлде чындыгы бар. Ошол себептен элдер бул нерсени колдоп атат. Кээ бирлери эми Мбанк 5 жылдан бери сонун иштейт дегендер бар. Алардыкы дагы туппа туура да. Себеп дегенде мошенниктер алдынан чыккан 10 кишинин 10 тең алдай албайт. Арасынан карап, кимси мындай көзгө жагымдуу учураса, удобный болсо ошолорун алдашат да. Булар себеби 10 адамды тең акчасын алган болсо 200 сомдон. Бул нерсе тез эле ачка чыгып кетет. Бир күндө ачка чыгып кетет, анан органдар карай териштирет, анан Мбанк жабылат деген сыяктуу ушундай иштерден булар өздөрүн защита кылып атат. Аябай катуу защита болгон бул нерсе. Эч кандай укук бузууга шектелбеген нерселер менен защита болгон. Себеби булар доступту өздөрүнө гана берген.
ал өздөрүнүн гана колунда. Биздин акчаны кайка которуп ийиш алардын колунда турат да. Ошол нерсени түшүнөлү туугандар. Бул менден акчаны албай атат, сону иштеп атат деген менен сенден башканыкын алып атат, тууганыкын алып атат, иниңкин алып атат, досуңкун алып атат деген сыяктуу. 100 сом акча бизге эми 100 сом жоголуп кетсе, 100 сомго эч ким деле келип банкка барып 3 күн жүрмөк беле ал жактачы. Ошол себептен булар 200 сомдон алып, көп адамдан алса бул жерде уже миллиардтаган акча айланып кетет да. Мен М-банктын бекеринен баягы серви миллион деген бир оюну чыгып, булар канча миллиондогон акчаны чачты да. Туурабы? Булар ал акчаны кайра чогултуп атышат деген дагы бир күмөндүү ойлор келет да. Кудай буюрса 21 августта мен сотто баарын далилдеп көрсөтүп бергенге аракет кылам. Бул видеону бөлүшүп коюңуздар ар бириңиздер. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, эгер убактыңыздар болсо дегендей сотко келип дагы катышып кетсеңиздер толук түрдө болот. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Чоң рахмат. Всем ассаламу алейкум. Хочу рассказать насчет М-банка. В июне месяце у меня с карты было снято 58 тысяч сомов через 5 дней. И они мне заявляют, что эти деньги не были списаны с того человека, который мне отправил. И получается то, что я потратила деньги М-банка. И таким образом они просто так на ровном месте 58 тысяч у меня списали с карты и аннулировали полностью все деньги. И если сейчас мне закидывают на эту карту деньги, то они автоматически списываются. Еще я звонила, приходила к ним в головной офис на Тоголок Молдо, писала заявление, просила, чтобы рассмотрели, разобрались, но никаких действий не было. Каждый раз звоню с приложения впрямую в этот банк, и мне не могут дать ответа. Не могу понять, еще и меня обвиняют. И каждый раз я с приложения звоню с М-банка, да, и там отвечают операторы, которые не в курсе даже и не могут мне дать конкретный ответ на конкретные вопросы. И какие-то лица время от времени мне звонят и угрожают мне, чтобы я оплатила, вымогают в грубой форме. Я не могу понять, это государственный банк или это коллекторская компания. Может быть, как будто бы я у них в кредит взяла недвижимость и не выплачиваю. То есть они вот такое отношение ко мне делают. На ровном месте списали деньги и вспомнили через 5 дней, когда я их уже потратила. Деньги поступили, а потом были деньги списаны. Были деньги списаны с того человека, который отправил. Но мне поступили, а потом они были у меня списаны. Где закон? Не могу понять. Таких очень много. Yeah.